Карагулжа районунда жол маселесине көңүл бурулбай жатат. Өзгөн Карагулжа Сарыбулак жолу оор абалга кептелип, жашоочуларга кыйындык жаратууда. Андан сырткары Карагулжа Алайкуу автоунаа жолу да эң оор шарттагы каттамдардын бири. Буга чейин жолдун абалы бир канча жолу айтылып, ишке ашпай келет. Мындай даттануулар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин эл менен жолугушуусунда айтылды. Эмне себептен ушу бүгүнкү күндө биздин Өзгөн Карагулжа андан кийин Сарыбулак жолу оор абалда. Ушул күнгө чейин эч мындай оңолбойт турганда. Уялып деле бүттүк башка келген жактагы достордон, теңиштардан. Силердин де булай урган деп, жолуңар эмне жаман деп. Эбир мезгилде ошо 30 км жолду Карагулжага каттай албай калчубуз. Аялдар жолдо төрөгөн. Ошо мезгилде келген турат азыр. Мына кыш келерине 2 ай калды. Кыш келгенден кийин кыш келди деп бул жол башталып калат. Карагулжа Калин Сарыбулак жолу. Сарыбулакта азыркы күндө проект чыгым балдар кетет 5 км. Өзү канча километр? Өзү 23 км. 23 километр? Алайкуу Сарыбулак. Эми жыл 5 километр деп атасың. 24 5 км деп 24-5 километр. Бүтүрөсүңбү? Кудай калса бүтүрөбүз. Азыр проект кылган балдар бүгүн келишти. Элдик жыйынга жалпы 200дөн ашуун жаран катышып, 58 арыз келип түштү. Алардын басымдуусу жер көйгөйүнө байланыштуу. Электиктер ирригациялык тутумдардын начардыгынан сугат жерлер кайракы жерлерге айланып жатканын да билдиришти. Ага улай үрөнчүлүк чарбалар үчүн техникалык шаймандардын жетишпестиги да бар. Деген Кызылжар айыл өкмөтү, мурдагы Кызылжар айыл өкмөтүнүн Кочаты деген айылында жайгашкан. Бирөө өзүнчө 200 гектар жер, өзүнчө канал менен суу ичип жүргөн. Ал эми экинчиси дагы ошол айылдын Терек суусунун боюнда жайгашкан. Ал деген 400 гектар жер. Ал мурда насос менен суу ичип жүргөн Союз учурундачы. Союз кыйрагандан кийин насостун баарын талкалап сатышкан мурунку совхоздун жетекчилери. Эл эчтеке сугара албай, жер сугара албай, жердин баары кайрак болуп калган. Сугарма жерден алган түшүм менен кайрак жерден алган түшүмдүн айырмасы аябай чоң да. Кайрак жердики болгондо болот, болбогондо болбойт. Түшүм алынбайт. Алынбай калган жылдарда мына Карагулжадан Өзгөндөн ташып кетип атпайбы пресстердичи. Эми аны жолдон көрүп атат көп кишилер. Анан бул тойт маселесин чечмейинче Алайкууда элдин жашоосу жакшырбайт, оңолбойт да. Мындан сырткары министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Өзгөн айланма жолунун курулушу менен да таанышты. Учурда жолго асфальт төшөө иштери жүрүүдө. Айланма жол Өзгөн шаарынын борбор аркылуу өткөн негизги Бишкек-Ош унаа жолунун альтернативдеги жолу болот. 13 чакырым 491 метрге созулган автомагистралдын курулушун 2024-жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалып жатат. Ноябрь айынын аягына чейин бүтөбүз деп болжолдоп турабыз. Октябрдан өтүп аяктарында асфальт жумуштары аяктайт. Анан кийин жол белгилерин коюлат, бореке разделительный полоса, ошондой жумуштар аткарылат, разметка чийилип баары. Президенттин тапшырмасы менен уюштурулган эл менен жолугушуу Өзгөн районунда да уланды. Мында көбүнчө мектеп, бала бакча жана спорт залдарды куруу боюнча маселелер көтөрүлдү. Элдик жыйында жалпы 100дөн ашуун жарандар ар кандай багыттагы маселелерин көтөрүп, суроолоруна жеринде жооп ала алышты. Ал эми маселени чечүүдө кетирген катачылыктар болсо, тиешелүү кызматтарга чара көрүлөрү белгиленди. Токтомдордун баягы точкалардын баардыгы координаталар так болсун. Эгерде бир тамга, бир чекит, бир үтүр, бир цифра туура эмес болуп калса кайтарабыз, ачык айтып коеюн. Бул деген жер. Эртең эгерде туура эмес болуп калса, баарыңар эртең камалып каласыңар. 2 жыл мурун Өзгөндө бийлик өкүлдөрү эл менен болгон жолугушууда 39 маселе көтөрүлүп, анын 20сы чечилген. Эскерте кетсек, 2 күндөн бери бийлик өкүлдөрү Ош облусунда аймактарда эл менен болгон жолугушууда Чоң Алайда 38, Алайда 40, Каракулжада 58, Өзгөндө 50 арыз катталды. Дал ушундай эле жыйын Нокат жана Араван райондорунда уланат. Алмагүлерке Байгызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.